Саламатсыздарбы? Кыргыз тили жана адабияты мугалими Бектемирова Кенжегүл Сүйүнбаевна. Бүгүнкү өтчү темабыз Жунай Мавляновдун Нан аңгемеси. Сабактын максаты аңгеменин мазмунун айтып беришет жана чыгармадагы каармандарга мүнөздөмө бере алышат. Чыгармадан цитата алып, ага комментарий жаза алышат. Нандын улуктугун, эненин, бир туугандын ыйыктыгын, аларга урмат менен мамиле кылууга, бири-бирин сыйлоого тарбияланышат. Сабактын тили жаңы теманы түшүнүү, сабактын ыкмасы, жекече иштөө, 2 бөлүктүү күндөлүк стратегиясы. Алгач, аңгеме деген нерсе эмне? Аңгеме бул эпикалык текке кирүүчү, көлөмү жагынан чакан, катышуучу каармандары чектелүү, белгилүү бир окуядан кабар берген, кара сөз түрүндөгү чыгармаларды аңгеме деп айтабыз. Аңгеме повесть менен романга караганда көлөмүнүн чакандыгы менен айырмаланып турат. Ошого карабастан, аңгемеде турмуштук маанилүү окуялар камтылат. Эгерде биз спорт оюндарына салыштырып караганда, роман марафондук жарыш, повесть жарым чакырымдык кросс, аңгеме болсо 100 метрлик чуркоо, анда старттан финишке чейинки аралык аз гана. Башталдыбы, бүтүү керек. Бардык нерсе пресстелет. Эмоциялык бир дем чымыркануу менен соңуна чыгат. Балдар, биз бүгүн силер менен Нан аңгемесин окуп, 2 бөлүктүү күндөлүк стратегиясын пайдалануу менен сабагыбызды бышыктайбыз. Өзүңөр көрүп тургандай, бул жерде бир канча цитаталар келтирилген. Мына ошолорго ар бирибиз комментарий жазганга аракет кылып көрөбүз. Мисалы, цитата: Далистин тушуна барып, арык колдорун тарамыштарын түйүлтө, кетменин төбөсүнө өйдө көтөрдү да, чаппастан Жаныбек кайра жерге койду. Эмне үчүн? Комментарий. Жаныбек ата-энеси бир кезде маңдай терин төгүп, өз колдору менен салган үйдү бузууга дити барбай турду. Анткени бул үйдө өзүнүн улуу агалары Сарымсак менен Асылбек өзү да төрөлгөн. Ушул үйдөн Жаныбек да, агалары да апасынын, эли журтунун ак батасын алып, кам майданга аттанышкан. Бул үй баарынан ыйык. Апасы менен агаларынын элеси көз алдына келе берди. Экинчи цитатаны карап көрөлү. Тегерек нерсе эмне болду? Кичинебизде апам бизге аш куюп берчү кара аяк эмеспи? Аякка окшобойт. Же тамдын төбөсүнөн түшкөн кесектин калдырганы бекен. Кандайдыр бир сезим Жаныбектин жүрөгүн жанып өттү. Нан. Баягы нан. Комментарийди карап көрсөк. Додолонгон топурактын үстүнө тик секирген Жаныбек кош колдо бала койгон нерсе аш куйчу аяк эмес, нан экен. Агалары менен энесинин ал эстелиги бут астында тепселип калганын көргөн Жаныбектин көзүнөн жашы кылгырды. Апасынын уялаштарынын жыты ушул нанда сакталып калгандай аны жыттай берди. Үчүнчү цитатаны карап көрөлү. Бу нанды Бүбүш апа өзү жаап, өз колу менен биринчи жолу Жолуттун баласы Сарымсак
қан майданға жөнөп жатканда ат жалына сунган четинен тиштеп кой, балам. Ылайым туз насибиң өз үйүндө буйрсун. Комментарий. Эне балдарын кан майданга узатып жатып, алардын аман эсен кайра туулган жерге келишин Кудайдан тилеп, ниет кылып, өз колу менен жапкан нандын четинин тиштеткен болчу. Эненин ылайым туз насибиң өз үйүндө буйрсун дегени балдарынын аман эсен келишин тилегени болчу. Цитата. 2,5 айдан кийин ак калтага салынган нан жаңы үйдүн шыбынан кайра орун алды. Комментарий. Жаныбек эне салтын улантты. Энесинен, агаларынан калган эстеликти ыйык тутуп, жаңы салынып бүткөн үйүнүн шыбына илип койду. Муну анын энени, бир тууганды, нанды ыйык тутканы, барктаганы деп эсептейбиз. Мына балдар, силер да өзүңөргө жаккан цитаталардан жазып, ага комментарий жазганга аракеттенгиле. Үйгө тапшырма. Менин айылым же нан болсо ыр да болот деген теманын бүрөөсүндө эмки сабакка тил баян жазып келесиңер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.